Бейиш нуру. Денебиздеги ар бир мүчөнүн көптөгөн милдеттери, кызматтары бар. Мисалы, боорубуз. Боорубуздун 400дөн ашык милдети бар. Бир эле учурда бир канча милдетти кемчиликсиз аткарат боорубуз. Мунун ар бири денебиз үчүн аябай маанилүү. Боорубуз дененин жылуулугун камсыз кылат. Май, протеин, шекер жана кандын түзүлүүсү үчүн керектүү болгон заттарды чогултат. Кандагы токсин, алкоголь, дары жана картайган кан клеткаларын тазалайт. Андан сырткары денедеги таштандылардын сыртка чыгуусун камсыз кылат. Инфекцияга каршы иммунитетти бекем кылат. Көптөгөн протеиндерди иштеп чыгат. Кыскасы, эсептеп бүтүрө албай турган 400дөн ашуун милдетти аткарат боорубуз. Булардын баарын көргөн соң акылга ушундай суроо келет. Салмагы 1,5 килограмм оордуктагы бир эт ушунчалык маанилүү милдеттерди кантип эле өзүнөн өзү аткарып жатат? Кантип эле бир эт бөлүкчөсү ушул иштерге башы жетип жатат? Биздин денебиз бир канча жыл мурун бир тамчы суу болчу. Мына ошол бир тамчы суудан ушундай таң калыштуу, күчтүү, тартиптүү бир системага ээ болгон боор пайда болду. Бул иш кантип өзүнөн өзү болуп жатат? Демек, бизди сүйгөн жана бизге боор орган бир зат бар. Ошол зат бизге боорубузду моюн сунган кызматчы кылып койду. Ал зат албетте Аллах Таала. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.